Быйыл 6 миллиард акчаң болсо, эмки жылы ошол 12 миллиард болот. Мен буга жооп берем. Шайтандын эң ыпылас, нажас, бузуку кумарканасыны койду. Анан биздин баягы эл өкүлдөрү ушул аркылуу өнүгө өздөп чыкты. Буякта бирөө жылаңач бийлесе, буякта бирөөсү арак сунуп турган болсо, буякта бирөөсү акчасын ташып келип аткан болсо, теги уткан акчасын. Буяктан өзү ут куруп, жан күйүп аткан болсо, кантип Аллахты эстейт ал, кантип намаз окуйт? Туризмди өнүктүрүүгө ушунчалык эле идея керек болуп аткан болсо, мен деле айта алам. Туризмде түшүнүгүм бар. Кээ бир ошо туризм министерствосунда отургандардан көбүрөөк керек болот. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Кумар ойноо, азартны оюндар. Акча тегилип ойногон оюндун баары кумар. Караңыз. Сөзмө сөз которуп берем кыргызчасынан. Кумар ойнойт, зинакорчулук болот, арак ичет, наша чегет, киле жыттайт. Эми баягы нафсисини эч бир нерсе менен тойдура албай калган адам кумарканага барат да. Экономиканы көтөрүү үчүн исрапкорчулукту тыйбайсыздарбы? Мен мына президентке чейин кайрылууларым бар. Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бад. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман туугандарым. Рамазан айыңыздар барыңыздарга берекелүү болсун. Аллах Таала кармаган орозоңуздарды, берген садака, ихсан, зекет, жакшы кайрымдуулук иштериңиздерди, окуган таравих намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Рамазан айы демекчи, бул айдын мынчалык улуу болуп калуусуна деги эмне себеп? Мен колумдагы Кур'ан-ы Карим китеби. Бул Аллах Тааланын сөзү. Мына ушул Кур'ан-ы Каримге байланыштуу бир канча нерселерди эсептеп, эскертип айтып кетем. Мына ушунун баары улуу. Мындайча айтканда, Аллах Таала өзүнөн бөлөк бардык махлуктарды жараткан. Ошол махлуктардын ичинен кээ бир нерселер даражасы башкаларынан бийик. Ошол бийик болгондун баары бир гана ушул Куранга байланыштуу. Куранды Аллах Таала өзү түшүргөн. Мындайча айтканда, Аллахтын сөзү. Демек, Куран Аллахтын сөзү болгондуктан ошол 4 китептин ичинен бүгүнкү күнү эң улуу китеп. Калган 3 китеп дагы Аллах Тааланын сөзү. Бирок учурда дүйнө жүзүндө бардык сөз, үн, жазылма, бардык нерсенин ичинен бир гана ушул Куран эң улуу. Эми бул Куранды Аллах Таала бир периште аркылуу аят сүрө кылып түшүргөн. Ал периште Жабраил алейхиссалам, периштелердин эң улуусу, сымбаттуусу жана эң чоңу, даражасы бийиги. Куранды ташыган, Куранды аманатчылык менен жер бетине алып түшкөн периште дагы так ушул Курандын айынан улуу даражага ээ болду. Эми кимге алып түшөт? Албетте акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшүргөн. Бул пайгамбар эми анын даражасын, анын улуулугун, анын бардык пайгамбарлардын пайгамбары, инсандардын, жиндердин, периштелердин, айванаттардын, бардык махлуктун рахматы, берекеси, жол баштоочусу, мырзасы. Куран келген пайгамбар. Ошондуктан бул Куран биринчи Жабраил алейхиссаламдын даражасын бийиктетти, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даражасын бийиктетти. Макул эми түшүптүр. Эми кайсы бир айда түшөт да. Ушул Рамазан айында Аллах Таала түшүрдүм дейт. Шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан. Рамазан айы ушундай ай, анда Кур'ан түшүрүлгөн дейт. Демек, 12 айдын кайсы бир айында түшүрүш керек болчу Аллах Таала Рамазан айында түшүрүптүр. Рамазан айы ошонун себебинен башка айлардын султаны, башка айлардын башчысы жана өтө улуу айга айланды. Бирок бир ай бою ар бир минут, ар бир секундта эмес да. Кайсы бир түндө же күндө же асыр вакытында же шам вакытында Алла Таала түшүрүш керек болуп, Кадыр түндө түшүрдү. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Албетте биз Куранды
Кадыр түндө түшүрдүк дейт. Эми Адам алейхисаламды жараткандан мурда канча түн болгон болсо, андан кийин канча түн болгон болсо, мындан кийин дагы канча түн болгон болсо, ошол түндөрдүн арасынан эң улуу түн кайсы бул? Кадыр түн. Жөндөн жөн ал жакшы түн болуп калган жок. Так ушул Кур'ан түшүрүлгөн түн болгон үчүн Кадыр түн. Бийик. Эми кайсы коомдун жашоосун өзгөртүү үчүн түшүрүлдү Кур'ан? Барыңыздар билесиздер, сахабалардын жашоосун оңоо үчүн. Андан кийин биз үлгү кылып, жалпы үммөт анын артында турат. Караңыз. Сахабалар ас-сахаба кан-нужум би аййихим ихтадайтум ихтадайтум дейт. Сахабаларың жылдыз сыяктуу, ал кайсы бирин ээрчисеңер жол табасыңар дейт. Сахабалардын жашоосунда ушу 23 жылдын ичинде түшүрүлдү. Алардын ичип кеткенини ичкенден тыйды, кумар ойноп кеткенини кумардан тыйды, жылаңач жүргөнүн кийинтирди, арам жегенини адал жедирди, никесизди никелүү кылды, атасын сыйлабаганды атасын сыйлатты, кызын өлтүргөндү тирүүлөй өлтүрбө деди, апасын сыйлабай койгондун тиги таманасында бейишиң бар деп, алардын жашоосун оңдоду да. Ошон үчүн сахабалар үммөттүн эң мыктылары, биринчи бешке кирүүчүлөрү. Бир жөнөкөй сахабанын иманына жалпы үммөттүн иманы жетпейт. Себеп пайгамбарыбызды көргөн, иман келтирген, иман абалында өлгөн 3 шарты менен. Демек сахабалардын жашоосуну ошондой алтын дооруга айлантырган Кур'ан. Эми бул үммөткө түшүрүлдү. Демек үммөт дагы башка үммөттөрдүн эң жакшысы. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Силер эң жакшы үммөт болдуңар. Элдердин жакшылыгы үчүн чыгарылдыңар. Ta'muruna bil ma'ruf, жакшылыкка чакырасыңар. Wa tanhauna 'anil munkar, жана жамандыктан кайтарасыңар. Wa tu'minuna billah, иман келтиресиңер Аллах Таалага. Эң жакшы үммөт не себептен? Кур'ан түшүрүлгөн себебинен. Инжил түшүрүлгөн, Таврат түшүрүлгөн, Забур түшүрүлгөн үммөттөр болгон. Бирок аларды Аллах Таала эң жакшы үммөтсүңөр деп атаган эмес. Биз аз жашайбыз, саз жашайбыз, ибадатыбыз кыска. Бирок биринчи бейишке киребиз. Эң акырында жаралдык. Бирок алдыңкылардан, Адам алейхисалам балдарынан мурда бейишке киребиз. Не себептен? Ошол Аллахтын сөзү Кур'ан түшүрүлгөндүк себептен. Ошон үчүн эми кайсы жерге түштү Кур'ан? Меккеге жана Мединага. Мекке Мединаны Алла Таала дүйнөдөгү бардык шаарлардан, бардык аймактардан, кокту колоңдон эң жакшысы кылып койду. Ал жерге барып окусаң намаз 100 000, 50 000 канча сооптор. Ал жерге баруу бардык мусулмандын арманы. Ал жерде жашап калуу ар бир мусулмандын арманы. Ал жерде Кааба бар, ал жерде пайгамбарыбыздын мүрзөсү бар. Шарапаттуу кылып койду, кереметтүү кылып койду, мунаввар, нурлуу кылып койду. Не себептен ал шаарлар? Кур'ан түшүрүлгөн себебинен. Эми урматтуу мусулмандар, мына ушу Кур'андын Майда сүрөсүнүн 90-аятын сиздерге окуп берейин. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. О иман келтиргендер. Угуп атасызбы? Сизге Алла Таала кайрылып атат. Эгер сиз ошол Кудайга ишенсеңиз, пайгамбарына ишенсеңиз, өлгөндөн кийин жашоого ишенсеңиз, Куранга, периштеге, пайгамбарга ишенсеңиз, тагдырга ишенсеңиз, демек сиз имандуусуз. Сизге Алла Таала кайрылып атат, мага кайрылып атат, депутаттарга кайрылып атат, башчыларга кайрылып атат, президентке кайрылып атат, премьер-министрге кайрылып атат, сотторго кайрылып атат. Кыргызстандын 90% мусулмандары ошого мен азыр кайрылып атам, Аллахтын сөзүн окуп. Ким имандуумун десе, ким өзүнү мусулман деп сезсе, ушул аят түздөн-түз Аллах тараптан ошонун кулагына буйрук. Аллах Таала айтат: "О имандуу, өзүң имандуу эсептесең ук. Иннамал хамр, албетте ичимдик, мас кылуучу ичимдиктер. Вал майсир, кумар ойноо, азартны оюндар. Акча тегилип ойногон оюндун баары кумар. Жана сыйынуу үчүн орнотулган таштар. Жана жаанын огу менен төлгөө тартуу. Эми алар жаанын огу менен төлгөө тарткан, асманга кыргытып жерге сайылып калса, жаныча түшүп калса, арты менен түшсө не болот деп бакчылар ошондой элди алдаган.
арабтарда. Ал эми төлгө тартууду азыр бизде карта менен ачат, теспи менен ачат, камчы менен ачат, кагаз менен ачат, коргошун куят, бакшынын бардык жөрөлгөлөрү төлгө ачуу. Ушул сөздүн ичинде камтылган. Жанын жебеси менен төлгө ачкандар. Ушундай кылыктар. Булар эмне? Реджисум мин амали шайтан. Бул шайтандын ыплас иштери. Фажтанибуху. Андан сактангыла. Мүмкүн кутуларсыңар. Шайтандын өтө ыплас иши экен. Кумар. Алла Таала Куранда канча жакшы амалдарды айтты. Фарз амалдарды буйруду, важип амалдарды буйруду, пайгамбары сүннөт амалдарды толтура. Ушунун баарын биз мындай маяка тургула. Биз өнүгүү үчүн мындай фарз, сүннөт, жакшы амалдар кереги жок. Мисалы үчүн бул жерге биз шайтандын эң ыплас, нажас, бузуку кумарканасыны койду. Анан биздин баягы эл өкүлдөрү ушул аркылуу өнүгөбүз деп чыкты. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде, мына сиз иман келтирген Кур'ан-ы Каримде, буну кармап сиз касам иче албайсыз. Буну кармап дарасыз кармай албайсыз. Бул эки китеп. Түздөн түз Аллахтын китеби. Ошо китепте айтылып атат, бул кумар ойноо шайтандын ыплас ойну дейт. Кумаркана чоң бир имарат болот. Кумар ойнойт, зинакорчулук болот, арак ичет, наша чегет, киле жыттайт. Эми баягы нафсисини эч бир нерсе менен тойдура албай калган адам кумарканага барат да. Ал жерде кумардын түрү, нафстин каалаган шахваттын бардык түрү, эмне кааласаң ошону каалап, ошондой бул меркез, ошондой бир баягы баардын чордону. Ошону ачатымыш. Анан Кытайдан, Россиядан, Европадан кумарпоздор, акчаны арам тапкандар, сойкулар, өзүнүн эч кандай нафсисин эч каяка кандыра албай калгандар, кескилер, бандиттер, уурулар, коррупционерлер келетимиш Кыргызстанга. Анан ошонун ичине кирип алып, ал кызын ала келбейт, нашасын ала келбейт, аэропорттон өткөрбөйт, ал арагын ала келбейт. Биздин өлкөдөн анан ал жерге күнөөнүн шайтандын бузуку ыплас нерселер аларга сунушталат. Мына анан алар ошол жерден чалдап, ойноп, кумарга батып, ага ысык көлүңдүн тазалыгы кызыктырабы? Ага сенин природаңдын тазалыгы кызыктырабы? Кыргызстандын маданияты кызыктырабы? Ал түптүз эле ошол кумарга батуу. Кумар ойноо менен карта ойноо же бир бильярд ойноо эмес. Кумарга батуу, кумарга батуу. Каалаган дүйнөдөгү бардык күнөөлөрдү ошол жерге чогултуп коюу казинонун ичине. Ошон үчүн келет. Макул. Анан ошол ишкана бизге налог төлөйтүмүш. Анан биз жыргап жатып калатымышпыз. Ошол арамдан жеп айлык алат, апам пенсия алат. 40 жыл атам совхозда иштеп пенсия алат, эми ошодон айлык алатмыш. Мамлекетибизге өнүгүүгө билим тармагына китеп сатып алатмышпыз. Ошол налогтон, ошол ыплас налогтон, канализациядан. Мындай акылга сыя турган нерсе. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтып атат. Реджисум мин амали шайтан. Шайтандын эң ыплас иштеринен фажтанибуху. Андан сактангыла. Шайтандын ыпласынан сактангыла. Лааллакум туфлихун. Силер кутуларсыңар. Баледен. Ошол жерге келип калган баледен. Эми ал жерде ойногондо кыргызстандыктар кирбейт дейт. Балеси Кыргызстандын деле кирип алат ал жерге. Ойногондон не болот? Баягы депутаттарды башка деле баары айтып атат. Ал жерге баргандар ажырашып кетет, балдары каралбай калат, жана башка. Үйүн сатат. Андан Алла Таала кийинки аятта айтат.
İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavete vel bagdâ'a fil hamri vel meysir. Qarаңыз, сөзмө сөз қотарып берем қырғызчасынан. Шындығында шайтан арақта, құмарда, ортоңорда душмандық жана кек салып, Аллахты ескерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Қараңыз, шайтан не кылат экен? Ортобузга аракты жайылтат экен. Кумарканада арак болот да. Анан кумарды жайылтат экен. Ысыкөлдү ачат экен, Баткенде туризм өрөксүндө Баткенде ачылат экен. Нарында ат башында теги Ташырбаттын жаныга ачылат экен. Эми пайдасыны арам болсо да көрсө ачат да адамдар. Бияка да ачсак болбойбу деп. Анан арак ичиле баштайт экен, кумар башталат экен. Шайтандын планы ушундай экен. Ортолорунда душмандык пайда кылуу. Арак ичсе, кумар ойносо, душмандык кайсы жакта? Биринчиден ошол эле үй бүлөдөн чыгат. Мону алып барып сатып берет 5 сомго. Анан муну сатат 100 сомго. Барып анан кийин тиги эмесиге автоматыга салып ийет ери, көбөсү. Анан аялы келип карап, муну таппайт, муну таппайт. Душмандык пайда болобу? Эки журт, кайын журттун ортосунда душмандык пайда болобу? Буга баары бир курмалыппызго. Көзгө көрүнгөн нерсени, мо аялымдын алтынын сатып ийсем, тиги туфлисин сатып ийсем деп, ошону сатсам, барып ойносом, 10 туфли мен утуп алам, ал берип коем деп ойлойт да ал. Шайтан ишке ашып атат. Балдардын арасында, анан район арасында, душмандардын арасында душмандык пайда кылуунун эң кыйыр жолу шайтандыкы. Мына ушул. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала түз эле айтып атат. Албетте шайтан каалайт, ортоңордо душмандык жана кек салууну, Аллахты эскерүүдөн жана намаздан тосууну каалайт. Эми ошол жерге барган адам, интернетке берилип азыр биз Аллахты эскербей калдык. Интернетке пайдалуу жагы бар, пайдасыз жагы бар. Эми кирип алып, төгөрөк бардыгы кумар болсо, буякта бирөө жылаңач бийлесе, буякта бирөөсү арак сунуп турган болсо, буякта бирөөсү акчасын ташып келип аткан болсо, тиги уткан акчасын, буяктан өзү ут куруп, жан күйүп аткан болсо, кантип Аллахты эстейт ал, кантип намаз окуйт? Намаз менен зикирди жок кылуу, элдин арасында душмандыкты пайда кылуу. Мына ушуну экономиканы көтөрүүгө негиздеп маселе көтөрүп атат. Бул Курандан, шариаттын адиси катары, дин кызматкери катары биз айтышыбыз милдет. Алла Таала айтат: "Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы?" дейт. Шайтан ортоңорго аракты, кумарды салып туруп душмандык пайда кылып атканын билесиңер, айтасыңар. Жана тиги Аллахты эстеп намаздан тосулуп атасыңар. Ошондой болсо да тыйылбайсыңарбы дейт Алла Таала Кур'ан-ы Каримде. Туризмди өнүктүрүүгө ушунчалык эле идея керек болуп аткан болсо, мен деле айта алам. Туризмде түшүнүгүм бар. Кээ бир ошо туризм министерствосунда отургандардан көбүрөөк керек болсо. Бизге Европанын мындай велосипед менен жүргөн, жөө жүргөн, шортасын кийип алып, бозороган кийимин кийип алып, алар деле турист, алар деле бирдекени аңдып, сүрөткө тартып, кичине, эми алар бюджеттий варианттар бар, кээ бирөөсү. Туристтер болот. Алардан көрө биз араб туугандарды туризмге көбүрөөк тартышыбыз керек. Кувейтке, Катарга, Саудияга, Эмиратка бир жумасында бир рейс болсо да ачып койсун эле, мына көрөсүз туризм басканын. Ошончолук эле туризмге идея керек болуп аткан болсо, ошол эл өкүлдөр отуруп алып мындай мыйзам жазыш керек. Кыргызстанда ар бир заправкада бирден заманбап туалет болсун деп. Казинодон бизге туалет көп пайдалуу. Ар бир заправкада, Кыргызстан боюнча 5000 жерде туалет болсо заправкада. Мына туризмдин өнүккөнү. Чуңкурчакка бир мында 40 тонналык бир контейнерди алып барып туруп бир бизнесмен. Ошого 20 туалет кылып койсун. 20 сомдон деп отурбасын ошол жерге. Ошодон налог албасын. Мына туризмдин өнүккөнү. Чуңкурчакка барып
туалет таппай жарым жолдон кайтып бергендер бар. Шаарга барып гостиницадагы туалетте кирем деген. Уят эмеспи? Туалет жок. Улуу сөздө уят жок дегендей. Мындай мыйзам жазыш керек. Кыргызстанда ар бир айыл өкмөт жылына тоолорго ийне жалбырактуу 1000 бак тиксин деп коюш керек. Ошондой кылбаса айыл өкмөт иштен кетет деш керек. Каяктан табап кылат, кылсын деш керек. Жашылдандыруу да туризм өнүгөт. Кыйып кетүүдө эмес. Же мындай мыйзам киргизиш керек. Жанагы барып туруп от жагат. Шашлык бышырат. Ошол от жаккан жерде мындай газондун үстүнө, чөптүн үстүнө. Ошол бир от жагылса 3 жылга чейин ошол жерден чөп чыкпай калат. Бирөө бул жерге от жакты, бирөө бул жерге от жакты, жап-жашыл шибер бомба түшкөндөй ар кайсы жер күйүп калды. Ошону тийиш керек. Мындай жерден 10 сантиметр өйдөдө күйө турган очокторду жасап туризмдегилерге сунушташ керек. Мергенчиликти чөбөрү менен карышкырдан бөлөк бардык нерсеге 3 жыл тыюу салып коюш керек, 5 жыл тыюу салып коюш керек, өлбөйсүң. Чил жебесең, кекилик жебесең, аркар жебесең, кулжа, элик жебесең, балык жебесең өлбөйсүң. 5 жыл бир жандык өлбөсүн деп коюш керек. Ушундай мыйзам жазбайсыңарбы? Кекиликтер, чилдер, фазандар мындай көзгө көрүнүп учуп калсын. Турист деген ошого кызыгат. Мен Кыргызстанда жашап ушкүнгө чейин көзүм менен кийик көрө элекмин, аюу көрө элекмин, элик көрө элекмин, аркар көрө элекмин. Турист кайдан көрсүн? Мен 40 жыл жашап көрбөсөм. Мына ушундай мыйзамдарды чыгарбайсыңарбы? Айта берсек сөз көп. Кыскасы бул кумар оюну биз мусулман катары каршыбыз. Андай ыплас нерсе менен биз бала чакабызды багууну каалабайбыз. Экономиканы көтөрүү үчүн ысырапкорчулукту тыйбайсыздарбы? Мен мына президентке чейин кайрылууларым бар. Ысырапкорчулукту тыйуу керек. Кыргызстан боюнча 5-6 законду чыгарып туруп, барын тийиш керек. Өлгөн жерде той топурда. Мындай тынч кылып, мындай тыйып койсок, 1 жылда 50% экономика өсөт. 2 жылда 100% өсөт. Быйыл 6 миллиард акчаң болсо, эмки жылы ошол 12 миллиард болот. Мен буга жооп берем. Ысырапкорчулук. Мына ушуну тыюуну ойлонуп койгон депутат жок, ойлонуп койгон адам жок. Ысырапкорчулукту тийиш керек. Менсирип, теке бирленүү, мактануу, бири-бирине атаандашуу, качанга ушинтип жашайбыз биз? Кумарга жол бербешибиз керек. Эми үмүт кылабыз, эми ал депутаттар кол коюп койсо эле же колдоп койсо эле тияктан кабыл болуп калбайт деп. Падышабыз деле имандуу, мектептерге иман сабагын киргизем деп атат, жана башка билип атабыз. Буга кол коюп колдобойт деп ишенебиз. Алла Таала барыңыздарга иман инсап берсин, мени кошо берсин, мага дагы Алла Таала товфик берсин. Айткан сөзүмө амал кылууга, биринчиден мага жана бардык мусулмандарга амал кылууга товфик берсин. Бөлүшүп коюңуздар. Комментарий жазып, же бир кандайдыр бир лайк басып коюу менен чечилбейт. Ага биз сүйүнбөйбүз, ал максатыбыз да эмес. Бөлүшүңүздөр. Бирөөнүн кулагына жетсе ошол биздин максатыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.